Кутмандуу кеч барыңыздарга. Мен угулуп көрүнүп жатам, Угулуп көрүнүп жатсам, плюс белгисин басып коюңуздар. Барыңыздарга кутмандуу кеч. Ассаламу алейкум. Сонун. Шүгүр. Бизден Бегимайды ойготуп калдык окшойт. Бегимай шашылып калды. Бүгүн чыгармачылык кыздар менен жүрүп алып, бир аз чыгармаларым ойгонуп кетти окшойт. Мен суроо берип кеттим эле, стористе ким окуду кыялдарыңыздарды, балалык чактагы эмне жөнүндө кыялданыңыздар, ошолор боюнча ойлонуп туруңуздар. Дагы да кошулсун, кошулгандан кийин баштайлы буйруса. Кошулгандар сиздерге балалык чакта эмнени кыялданчысыздар, ошол боюнча кайра аркага түрүп, ошол күндөрдү эстеп, ойлонуп турабыз, ошол кыялдарыбыздын баардыгы ишке аштыбы, ашпадыбы? Чоң рахмат. Адам ораторуда мен бүгүн ушуну ойлонуп калдым. Мен бирле мындай жолдо эле басып жүрүп эле өзүңдү жакшы бир жактарыңды көрсөтөм деп эле аракет кылып эле бир эме коробкада жүрүп баса бербестен кичине мындай чыгармачылык жакка дагы барып коюш керек экен деп ойлонуп калдым да. Бирок ораторда мен ырдап турам, бирок ырдагымды эч ким укпайт, эчкимге көрсөтпөйм. Үйдө эле телевизорду коюп алып эле караоке ырдап коебуз да балдар менен. Анда эмесе кечиккендер кечилип кошулсун, анда биз бүгүнкү түз эфирибизди баштай берели. Мен угулуп көрүнүп жатам сиздерге. Мен садикте тарбиячы болгум келет, дейт. Айнур эже, эмнеге болбой жатасыз? Болуңуз анда. Бизге ырдап бериңизчи дейт, башка күн ырдап берейин суранчу. Саламатсызбы? Мен ошондой коробкада элем дейт. Жашап келе жатам дейт. Бүгүндөн баштап жашабайбыз, буйруса. Түз эфирде макул ырдап беремин, бирок башка күн ырдайбыз, чоң ырдайбыз бардыгыбыз. Кеч болду го дейт. Кеч болду. Жок, кеч эмес. Эгерде садикте иштөө кыялыңыз дагы деле бар болсо, дагы деле ишке ашырганы эң жөнөкөй жолдор бар да. Кайсыл региондо жашайсыз, ошол региондон сөз түрдө чыксаңыз болот. Же болбосо, сонун идея келди, бир аздан кийин айтып кетем, Эфирдин аягында эскертип коюңуз мага. Ошондо түз эфирдин максаты эмне дейт? Түз эфирдин максаты балалык кыялдарыңыз ишке аштыбы? Же болбосо балалык кыялдарыңызды бүгүнкү күндө эстей аласызбы? Ошол кыялдарыңызды балдарыңызга бүгүнкү күндө өткөрүп жатасызбы? Кандай болуп жатат? Ошол боюнча сиздерге бүгүнкү түз эфир. Мен сторисимде бүгүн сиздерге киргизип кеттим. Ал стористе мен кызымдын кыялдарын аткарып жүрдүм да. Мен бүгүн жалаң ошол кызымдын аркасы менен жүрдүм. Мен азыр тоодон түшүп эле кирдим дейт. Буйруп насип кылган экен сизге. Мен уже 55 жашка чыктым да дейт. Сизге сонун идея келди, мен айта кетейин мейли. Сиз 55 жашта болсоңуз дагы деле жаш экенсиз, жашооңуздун жарымын зорго эми басып өтүпсүз да. Буйруса дагы мындан дагы жашты дагы бирөөсүн жашайсыз, андан нар жагына пенсияга чыгасыз дагы балдарыңыздын рахатын көрүп жатсаңыз болот.
Кайсыл жерде, кайсыл региондо жашасаңыз дагы үйүңүздөн жок дегенде бир эле комната залын эле бошотуп, ичин сонун кылып кооздоңуз, короңузда жок дегенде 2 метр, 3 метр место болуш керек. Ошол жерлерден сонун кылып площадка түзүңүз дагы. Балдарды айылдагы колунда үйүндө отуруп алып бала баккандан же болбосо жумуштарына жетишпей жаткан эжекелердин, сиңдилердин, кол коңушунун балдарын алып келип алып ошол жерде садик кылсаңыз болот. Англис тили жөнүндө айта кетесизби дейт. Жок, англис тили жөнүндө бул жакта эч нерсе жок. Мен англис тили жөнүндө эчтекени айта албаймын. Англисче окубаганмын. Анда эмесе комментарийлерди өчүрөмүн, анан акырында кайра күйгүзүп коем. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен бүгүн кош келипсиздер түз эфирге. Мен сиздерге бүгүн бир эмени окуп келдим. Шундай бир жазылган чоң жазуу бар экен да. Кыял жөнүндө. Кыял жөнүндө шундай бир жазуу чыккан экен, ошону окудум, анчага чейин ойлонуп турдум да. Адамдын айбандан айырмачылыгы кыял кечтигинде деп туруптур да ошол жерде. Анан ойлонуп калдым. Чындыгында айбандар кыялдан албайт, эч нерсеге кыялдан албайт. Туп эле көргөн нерсесин курсак ачса барып жейт. Курсак ачканын ачпаганын деле көп деле маани бербейт. Эгерде ал колдо багылган болсо, ал курсагы тогун тойгондо барып жатып алат, кайра алып келип берсең, кайра барып жеп, жебегенин кайра таштап коюп, ушинтип жата берет. Ал эми көчөдө жүргөн мал болсо, ал кечке чейин жей берет, курсагын тойгонун билбейт да. Анын кыялы жок. Биз болсо кыялдануу менен алардан айырмаланат экенбиз да. Эми бүгүнкү күндө карасаңыздар, көпчүлүктө ошо кыялыңыз эмне, максатыңыз эмне десе, жашоодо кыял менен максатты экөөнү бөлүштүрө албай эле экөөнү бир деп элестетет экенбиз да. Бул таңкы марафондо көбүнчө бизде ушул кыял менен максаттар орундалат деген темалар бизде көп болуп кетет. Ошол жактан дагы көпүнчө мен экөөнүн айырмасын айтып кетем. Ушул кыял менен максатты, максат менен кыялды кандай экөөнү бөлүп ажырата алабыз. Эгерде сиздер да бүгүнкү күндө ошо кыял менен максаттын экөөнү бир эле багытта десеңиздер, же болбосо экөөнү бир эле нерсе деп ойлосоңуздар, анда бул туура эмес. Себеби кыял деген бул мээде жайгашкан да. Ал эми максат деген бул реалдуулукка жакын да. Реалдуу десек да болот да. Алдыда боло турган, жете турган нерсеңди максатыңа максат коюп туруп жетесиң ошого. Ошол нерсеге жетүүчү майда-майда пландарды, майда-майда кадамдарды жасасаң жетип каласың да. Ал эми кыялдануу бул жат алып эле өзүңдү өзүң космоска алып чыгып кетесиң, өзүңдү өзүң Лондонго алып барасың, өзүңдү өзүң кандайдыр бир жака алып барып ханыша, ханбике ушундай кылып туруп жарата аласың да. Ошол кыял менен максаттын айырмасы. Кыялды бул жатып алып эле кыялдана бересиң, колуң жетпейт заматта. Ал эми максат койдуңбу? Ошол максатка жетүү үчүн сенде майда кадамдар болсо эле, пландарды жасасаң эле, аракет кылсаң сөзсүз түрдө жетип барасың да. Анан кыялдарды карасаңыздар, бизде кандай жүрөт, биздин организмибизге кыялдар кантип кирип, кандай кылып биздин процессибизде иштеп чыгат. Биздин өзүбүздүн мээбизде кыялданууну бир реалдуулукка жакыныраак кылып кыялданышыбыз керек да. Бул жактан жатып алып туруп, эми мен эртең менен туруп эле космоско учуп кетем, же болбосо ойгонгондо мен башка мамлекетте ойгоном деген нерсе, бул бир аз бизге алысыраак болот да. Буну биздин мээбиз да кабыл албайт да. Мээ кабыл албагандан кийин биздин организмдин процесси бул нерсеге жакын болбогондуктан кан айлануубуз деле чуркап калбайт да. Ал эми кыялданып максат коесуз, ошол максатыңызга жетиш үчүн жетип барганыңызды элестетип туруп, кайра кыялга айландырып, ошол нерсени элестетүү менен жүрсөңүз, сиздин кан айлануу процессиңиз аябай бат чуркайт да. Ошол аркылуу сиздин бат чуркаган кан айланууңуз менен сиз батыраак жетесиз да ошол максатыңызга. Ошол максатыңызга жеткенге чейин сиз кыялданышыңыз керек да. Кыялды бул образдуу түрдө эмоция берип туруп, ушунчалык бир сиз ошонун ичинде жүргөндөй элестетип, же болбосо жеп аткандай, же болбосо отургандай болуп туруп, ушундай бир элестетишиңиз керек. Ошол нерсеге жетип барганыңызды кайра ошол нерсени элестетүү менен сиздин каныңыздын чуркаганы бат-баттан болот дагы, анан ошол максатыңызга батыраак жетип барууга, учуп жетүүгө мындай бир трансформация кетет да. Денебиздин ушунчалык кыймылы ошого жакын кетет.
Ошон үчүн кыялданганда башка нерсени кыялданып, максатты башка жака коюп алып туруп иштегенде бул туура эмес болуп калат экен да. Биздин мээбизге экөөнү айкалаштыра турган нерсени бир эле багыт менен бериш керек экен. Эки нерсе менен бергенде биздин мээбиз же бияктан кыял менен калыш керек, же болбосо максатка чуркаш керек. Экөөнү айырмасын билбей калат экен да. Анан элестеттиңиздер, мына мисалы кыялданууда биз көзүбүз көрбөй туруп эле кыялданганды көнүп калганбызда, ал кыялданууга көндүрүүгө бизге көпчүлүк баягы чыгармачылык китептерде да көп да. Ошондой көп китептерди окуган адамдар сөзсүз түрдө ошол нерсени батыраак элестетет да. Чыгармачылыкка жакын адам дегеним, себеби чыгармачылыкты көп окуган адамдар баягы сүрөттөөсү, фантазиору аябай жакшы иштейт да. Жөнөкөй эле бир чыгармаларды окуп бара жатып эле, мисалы анын ичинде бир кыздын сүрөттүп атса, ушундай айдай сулуу, кашы көзү, ушундай кирпиги менен топ келишкен, жүздөрүндө ушундай калдар бар, же болбосо күлгөндө ушундай ямычкасы чыгат деген сыяктуу кылып сулуу көркөмдөп туруп жазып кое турган болсо, ошол нерсени окуп баратып эле сүрөттөп аласың да. Бул деген баягы кыялкеч адам, чыгармага жакын адам ошону элестетүү образына кирип алат. Анан көчөдө бара жатып ошондой бир адамды көрсө, мен кече китеп окудум эле, ушундай адамды элестеттим эле, ушул экен деп туруп кээде алыбыздан да чыгып калат да. Ошон үчүн анча-мынча да чыгармачылыкка барышыбыз керек деген ойда. Баягы кыялдануу менен бара жатып, биз ошол образды каты берилип сүрөттөп алсак, ошол нерсеге тезирээк жетет экенбиз. Анан да кошумча ушуларга баягы ойлоп, элестетүү менен биз колубуз жетпеген нерсени кайра кайталап атыптыр эле. Бирок ошол нерсе бизге жакыныраак жайгашып болгону биз колубуз менен жетип ала албай турган нерсе болсо дагы, кандайдыр бир өзүбүздүн табияттын бир куулушу менен, магнити менен келип калат экен да. Өзүбүздүн ошол нерсеге жакындатып атканыбыз дагы бул магнит сыяктуу поля менен жакын барат экен. Анан биз баягы өзүбүздүн проблемаларыбыз башыбызга келет го. Ошол проблеманы дагы өзүбүздүн оюбуздагы кандайдыр бир чече турган жолдорду чыр жайыт кылып, баягы мындай кылсамчы жок болбойт, мындай деп айтсамчы жок болбойт деп атып эле образ менен берилип атып туруп жок кылып салат экенбиз да. Проблеманы проблема үстүнөчү ошону жөнөкөй жол менен чече турган кылып туруп кыялга алмаштырыш керек экен да. Кыялдануу менен жумшак барганыбызда проблемабыз батыраак жетет экен. Кыялдануу менен батыраак баруу деген бул материал, кандайдыр бир ошону чече турган материал жолдорун изилдеп таба турган болсок, бул закондун притяжения деп коет. Кандайдыр бир күчтүү жагы менен өзү эле барып чечиле турган экен да. Кыялга дагы проблеманы да кыялга алмаштырып барып туруп секин чечип койсок болот экен да. Биз жок, аны жөн эле ойлоно беребиз да, монтип дешим керек, муну бузушум керек, же муну алып туруп бияка беришим керек деп ойлоп отуруп, өзүбүз эле ой менен барып эле чайкалыштырып проблеманы көбөйтүп алат экенбиз. Проблеманы жөнөкөй жол менен чечип салсак болот экен. Бизде мына мисалы көпчүлүгүңүздөрдү карасаңыздар, жаштык бала чагыбызда ушунчалык бир нерселерди кыялданабыз. Ошол кыялдарыбыз бүгүнкү күндө жок. Көпчүлүгүбүздүн ошол кыялдарыбыз аткарылбаган. Эмне себептен аткарылбаган? Эмне себептен ошол кыялдарыбызды бүгүнкү күндө кайра ойлонуп кыялданбайбыз? Эми ошол нерсеге токтололу да. Мисалы мен кичинекейимде мен кыялданган эмесмин да, медицина тармагына барамын депчи. Же болбосо бирөөгө барып ушундай бир жумушта иштеймин деп кыялданбагам. Мен болгону эле өзүмдү соттун үстүндө эле отургандай эле элестетчүмүн да. Отуруп эле бирде мен интип сүйлөгөндө элестетчүмүн да. Медицина тармагына мен айла жоктон эле баргам да. Үйдө кала турган болсоң, биздин ошол убагыбызда ушундай бир күчтүү эле 11-дө бүттүңбү алып качып кетишет да. 11-дө бүттүңбү алып качып кетет да. Анан ошондон куткарылыш үчүн студент болушуң керек да. Студент болгондо сен контрагыңды төлөй албайт дагы, эч ким барбайт да сага. Ошондон эле качып эле мен макул деп үйдөгүлөр тандаган кесипке эле барганмын. Ал бирок болсо менин кыялым эмес болчу да. Ак халатты кийип алып туруп мен антип жүргөн адамды элестетпегем да өзүмө. Бул апамдын кыялы болчу, сөзсүз түрдө апамдын кыялын мен орундатып бердим да. Менин эми кыялдануу мынакей.
качан мен өзүмдү өнүктүрүп баштаганымда өзүмдүн кыялымды таптым да. Мен бала чакта ушинтип эле отуруп сүйлөй бердим. Ошол сүйлөгөн сөзүмдү, мындай элестетүүмдү бүгүнкү күндө кайра алып келдим да. Бул жашоого биз бир эле жолу жаралат экенбиз. Бул жашоонун максаты, маңызы биздин качан гана кыялыбызга жеткенде гана бизге бул жашоо ушунда маңыздуу, көрктүү көрүнүп баштайт экен да. Бирөөнүн кыялы менен жашай турган болсок, бул жашоо чырмалышып эле жашай берет экенбиз. Чырмалышып, ошонун эле кыялы менен жашап өтөт экенбиз да. Ошон үчүн дагы деле кеч эмес, жана ким айтты, 55 жаштамды. Жок, 55 жаш деле бул кыялды токтотууга учур эмес. Дагы да 55 жаштан дагы бир 55ти жашашыңыз керек. Ошол кыялыңызды сөзсүз түрдө ишке ашырыңыз керек. Бала чакта кантип кыялдансак, азыр деле токтотуштун кереги жок. Себеби ошол бала чактагы кыял, таза мүнөз сиздерге кайра кыялдануу менен, элестетүү менен ушунчалык бир жүзүңүзгө жылмаюу, эмоцияларыңызды бир өзгөрткөн чакка алып келе турган болсо, сиздин ошол менен отуруп алып туруп мээңиз да тазарат, жүрөгүңүз да тазарат, көкүрөгүңүз да тазаранат да. Ошол кыялга сиз кайта жеткендей болуп элестетип атсаңыз, үйүңүздө чай ичип атасызбы, тамак кылып атасызбы, же башка бирөө менен жолугушуп атасызбы, ошол кыялыңыз кайта кайталанып атса, сиздин көңүлүңүз жайдары болуп жүрөт да. Өзүңүздөр да ушул нерсени эртеңки күнгө калтырбастан, мүмкүн кечинде жатарда өзүңүздөрдүн бала чакта кыялданган врач болом дедиңизби, мугалим болом дедиңизби, ким болом дедиңиз, ошону элестетип, ошол кийимди кийип, форманы прям ушинтип отурганыңызды элестетип, бир сыйра кыялдансаңыз, аябай жүзүңүзгө тим эле нур төгүлгөндөй болуп, суп-сулуу болуп, күлкү келет да, мындай жылмаюу келет да жүзүңүзгө. Ошондой кылып өзүңүздү элестетип алыңыз бир сыйра. Буга эч кимге акы төлөбөйсүз, эч ким сизди урушпайт, соттобойт. Жөн эле отуруп, же болбосо жатарда 5 мүнөт эле ойлонуп, кыялданып коюңуз. Бул да болсо, бир аз да болсо көңүлүңүз көтөрүлөт, жашооңузду бир аз да болсо узартат. Ишенип коюңуздар. Аракетти, мисалы, максатка аракет кылабыз го. Ошол максатка аракетти биз план дей беребиз. План жаз. Ооба, ортосунда кичине эмоция менен кыял да керек да. Эмоцияны анча-мынча адамдан бирок чыкпайт. Менден да убагында чыкпай калган, күлкөнү дагы эмоциям болбой калган. Бирөө ушунчалык билдирип атса дагы эч күлчү эмесмин. Бул жашоонун сыноосу экен, бирок ортодо бир аз проблема болгондо биз сөзсүз түрдө аялдар биринчи чөгүп кетет экенбиз да. Ошол чөгүп кетпеш үчүн сөзсүз түрдө биз көңүлүбүздү ача турган кичине болсо да ыры угабыз, же болбосо күлкүлүү бир нерселерди аралаштырышыбыз керек жашоодо. Анан ошол нерседен эмоция келип чыгат экен да. Анча-мынча сүйлөп жаткан курбу досторуңуздарды карасаңыздар, ушундай сүйлөп атканда эмоцияга берилип кетет, көздөрү жайнап кетет, каштары ойноп кетет, ушунчалык берилүү менен айтат да. Кээ бирин карасаңыздар, проблемасы бар адамдар туруп эле ошондой деди, анан ооба мен ушундай да, түп-түз эле өңү да өзгөрбөйт, өзү да өзгөрбөйт, эмоциясы да жок болот да. Бул жашоонун баягы жаркынын унутуп калды деген да. Жашоого образ, жашоонун жакшы жагын көрүш үчүн сөзсүз түрдө эмоция керек экен да. Тойго бардыңыз, сөзсүз түрдө жайдар болуп кетесиз, өзүңүздүн ичиңиздеги проблемаларды, анча-мынча нерсени унутуп калып эле ошолордун арасына кирип, раса бир зон музыка болуп атса, же болбосо күлдүрүп атса, бир оюндар болуп атса, ошол жакка кирип жок болуп кетесиз да. Анан кайра ошол музыка токтосо, же оюн бүтсө, же болбосо сыртка чыксаңыз, кайра өзүңүздүн жашооңузга кирип кетип атып эле, кайра монтип кирип кетесиз да. Жок, ошол нерсени ошол бойдон алып кетишибиз керек да. Эмоцияны дайыма алып жүрүү бул үйдөгү атмосферага дагы эң биринчиден тиешелүү. Сөзсүз түрдө бул балдарга, биринчиден балдарга тиешелүү. Билесиздер, эмоция менен шунчалык күлүп атсаңыздар, эмоция менен шунчалык балдарга жумушту дайындап атсаңар, жыргап, ушундай күлүп, тигини кылып кой, буну кылып кой. Балдар да ошончолук кайра жооп берет да, балдар да ошол нерсеге көбүрөөк үйрөнөт. Эфирге кошулууга аябай мага бирөө эме запрос таштап атат, Эми отуруңуздар дагы бир 2 минутага бардыгыбыз бир кыялдарыбызды ойлонуп көрбөйлүбү, Кыялыңызда кайсыл үйдө, кандай үйдө, же болбосо кандай машинада жүргөндү,
кайсыл өлкөдө жашагыңыз келчү эле ошол нерсе боюнча бир 2 минутта же болбосо бир 3 минутта бир барып келели. Мен азыр бир сонун музыка болуп коеюн. Ошол музыка менен сөзсүз түрдө барып келейли. Анан сиздер менен дагы бир сонун нерсени айтып берейин. Бала чакта кыялдарыбызга барып келели. Ayrılmazsan gitkenin ay, karay verdim gözüm dalgay, aldırmay men senemiz, ah suyumdu çekmedim ay. Кимде оңой жооп жаза турган болсо, жазып койсоңуздар болот. Мисалы, бала кыялда мен машина айдагандан коркчумун, бирок айдай беришим да, кыялдана беришим. Машина айдаганы да жеттим буйруса. Жеткенмин буга чейин эле. Анан ошол нерседен көбүрөөк коркчумун, анан бирок кыялдана беришим да. Коркуп кайра жетип кача берчимин. Ошол коркууларды жеңгенге да бир канча мен машыктым, бирок ошол машыгуу менен аркасынан коркууну жеңип калдым да. Анан ошол кыял менен келе жаткан нерсени өзүбүздө ишке ашыра албай, анан балдарды кыйнап кетет экенбиз да. Ушул нерсени биз токтотушубуз керек экен. Токтотуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Балдардын азыркы күндө кыялданып жаткан нерсесине көңүл бурушубуз керек. Эмне жөнүндө кыялданат? Кандай окугусу келет, кандай кесиптин ээси болуусу керек, эмне кайсы телефон иши кылса ошолордун кыялдарын бүгүнкү күндөн орундатышыбыз керек экен. Балдардын качан гана кыялдануусун орундатканда, балдардын купулуна шунчалык толгондо, ал мүмкүн бүтүн үй бүлөдө эместир, мүмкүн бүтүн үй бүлөдөдүр, мүмкүн кандай бир шартта чоңоюп жатса дагы, кийинки жашоосуна өзүнүн ушул жакта жетпей калган нерсесин алып кетпейт экен да. Өзүңүздөрдүн эгерде бүгүнкү күндө кыялдарыңыздар ишке ашпай калган болсо, бул демек сиздерде эмес, буга чейинки биздин ата-энелерибизде. Бирок аларды күнөөлөш бизге таптакыр туура келбейт. Бирок ошол кыялды бүгүнкү күндө бизди эч ким колубуздан кармап турбайт. Каалаганыбызда биз ошол кыялыбызды ишке ашырып орундатсак болот. Болгону гана кичинекей аракет жасашыбыз керек, анан кыймыл кылып коюшубуз керек да. Болгону гана мынтип колубуз менен сууруп чыгып коюшубуз керек. Анан балдардын да кыялы менен сөзсүз түрдө эсептешибиз керек дегеним, бул барып психология жаатына кетип калат. Психология жаатында ошол ичиңизде калып калган кандайдыр бир жүрөк өйү турган, жетпей калган нерселер боло турган болсо, ошол кийинки жашоого чагылдыруу менен балдар алып өтөт да. Ошол нерсе алардын үй бүлөсүнө дагы, өзүнүн бала чакасына дагы, зыянын келечегине дагы тийгизет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз өзүбүздү сөзсүз түрдө өнүктүрүшүбүз керек. Аял заты сөзсүз түрдө ушул балдардын кыялдарын бүгүнкү күндө биз орундатышыбыз керек. Бирок орундатыш үчүн биз өзүбүздүн биринчи кыялыбызга жетишибиз керек. Эгер өзүбүздүн кыялыбызга жетпесек, балдардын кантип орундатабыз, туурабы? Бунун үчүн бизде жакшы бир техникалар бар, кыялдарды, максаттарды өзүнчө бөлүп, өз-өзүнчө жеткире турган техникалары бар. Мен да мурда максат менен кыял экөө бирдей деп жүрчүмүн, көрсө экөө бирдей эмес экен. Кыялдануу башка, максат коюу башка. Экөөнө жете турган жолдору таптакыр башка, экөөнү бириктире турган жолу да таптакыр башка. Бул боюнча бизде таңкы марафондордо айтылат, сабактарда берилет. Андыктан бизде жакында старт алат. Ушул жерде менеджер кыздар болсо, Бегимай болсо жазып коет, анан ошол Бегимайга деле кайрылсаңыздар болот, айтып беришет. Бул жерде дагы Шайырпеже отурат, Шайырпежеге да кайрылсаңыздар болот. Сиздерге түшүндүрүп берет, ушул сабактарга кантип кирип катышабыз. Таңкы марафондо сөзсүз түрдө биз эртең менен эрте жаңыланабыз. Себеби эртең менен эрте мээбиз дайыма таза болот, тунук болот, ойлогону бир жаман нерселерди киргизүүгө жетишпей калган учур болот. Эртең менен тур деп подъем кылабыз, ошол бойдон туруп алып биз өзүбүздү сыртка чыгабыз, чуркайбыз, көнүгүүлөр жасайбыз, андан кийин мээбизге жакшы нерселерди киргизебиз. Андыктан мен сиздерди баардыгыңыздарды ошол таңкы марафондо күтөмүн. Таңкы марафондун сыйкыры аябай сонун.
таңкы марафонда бүт бардык нерселериңиз ачылат. Мисалы мен бүгүн эртең менен саат 4:30 туруп алып чуркап алсам, мен мындай кечинде энергичный болуп отурмаган эмесмин да. Мен эгерде бир күнү чуркабай кала турган болсом, өзүмө же 2 күн 3 күн шалбырап эле калсам, таңда туруп чуркап сыртка чыгып сейилдеп өзүм үстүмдө иштебесем, анда мен кечинде эмес, түштөн кийин эле уже солугуп калам да. Эч нерсеге көңүлүм жок болот, энергиям жок болот. Ким чалса дагы сүйлөшпөйм, телефонду таштаган бойдон көңүл бурбайм да. Ошон үчүн ар бир нерсеге бөлүп бере турган бизде энергия болуш керек. Ал энергияны таңдан сөзсүз түрдө алабыз. Айылда кантип чуркайбыз дейт. Эң сонун суроо, мен дагы айылда кантип чуркайм деп башында баштаганымда ата-энемкине барсам, кичинекей эле жерде, жол огороду кичинекей, анан сыртка чыгып чуркаш керек болуп калды. Сыртка чыгып чуркайын десем, колуң ушунун баардыгы мени карап аткандай эле болот да. Карап аткандай эле болуп эле кайрага кирип кетчүмүн, чуркай албай. 2-3 жолу ошентип атанан обед болгондо барып стадиондо чуркап келгенмин. Өзүмдү өзүм жемелейм, мен дайыма ушундай бир старт койгонмун. Бул стартты сиздерге да коюп берем. Ошол нерсени ошол күнү аткарбай калсам, мен өзүмдү башкача сеземин да. Айылда эгерде сиздин огородуңуз жакшы болсо, огороддо чуркасаңыз болот. Эгерде чуркаганы дагы да шарт болбой турган болсо, анда сизде башкача көнүгүүлөрдү беребиз. Ошол башкача көнүгүүнү жасайсыз. Бирок айылда мисалы таңдан көпчүлүгү туруп калат да, ооба туура. Сиз түндө турушуңуз керек анда. Таң ата электе чуркаш керек дейт. Айылда туура. Таң ата электе чуркаш керек. Таң ата электе мен да капкараңкыда чуркап алып, бирде коркуп аркамдан чуркашып иттер деген. Бирок мынтип карап отурсаңыздар, эч ким сиздерди карабайт. Эч ким сиздер менен иш албайт да. Бирөө карап атат, бирөө деп атат, тиги болуп атат, бул болуп атат дейбиз. Бирок самом деле сизди эч ким эстебейт, мени да эч ким эстебейт, эч ким да сөз кылбайт. Ал сөз кылган адам, ал бекерчи адам. Аллах разы болсун, супер ийгилик дейт. Чоң рахмат сиздерге. Коронун ичинде болобу дейт. Коронун ичинде сөз түрдө болот. Шаарга биринчи мен жаңы келгенде коронун ичи кичинекей жерде эле айланып өрчүмүн, монтип эле айланып өрчүмүн. Бир күнү күйөө балдарыбыз конокко келишип алып эртең менен апчым кичине деп калышкан экен. Эртең менен эрте туруп алып, сиңдим айтып алып күлүп аткан. Коронун ичинде чуркай бериңиз. Коронун ичинде мен кумганды коюп алып туруп ошону тегеренчүмүн мынтип. Аны көргөн адам сөзсүз түрдө айтат да, туура, канчадан бери көрүлөк болса, эртең менен туруп эле эшти караса, монтип эле чуркап атсаң. Анда эмесе бардыңыздар менен коштошом. Таңкы марафон саат канчада өткөрөсүз дейт. Таңкы марафонду саат 5-те өткөрөбүз. 5:30 кышында. Азыр 5ке жылабыз буйруса. Кийин барып дагы кичине 20 минут өйдүрүк жылабыз. Багымдат намазын окугандан кийин чыга берсеңиз болот. Бардыңыздарды сүйдүм, бардыңыздар менен коштошом. Анда буйруса сиздерди таңкы марафондо күтүп калам. Таңкы марафондо сөзсүз түрдө биздин бардык жумуштарыбыз, бардык ийгиликтерибиз, бардык каалоо тилектерибиз, максаттарыбыз ошол жакта орундалат.